Саламатсызбы, Гүлизайым. Гүлизайымды мен кыскача тааныштырып кетсем, Гүлизайым 10 жылдан бери Москвада мигранттарга, биздин мекендештерге жардам берип жүргөн юрист айым. 10 жылдык тажрыйбасы бар. Бүгүнкү диалогко чакырганымдын себеби акыркы апрелдин аягында опубликован болгон Путин кол койгон мыйзам боюнча, миграция боюнча мыйзам. Ар кандай суроолор пайда болду элдин арасында. Кандай пайдасы бар, эмне максатта ачылды деген. Ошол мыйзамды элдерге жеткирүү үчүн, кеңири талкуулоо үчүн чакырдык. Анда эмесе сөздү Гүлизайымга берсем. Гүлизайым, сиз ошол мыйзам боюнча кеңири айтып кетсеңиз тааныштык. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул негизи эфир баарына эле пайдалуу болот деп ойлойм. Анткени негизи эле бул баардыгынын көйгөйү оорчундуу маселе регистрация. Ошол регистрациянын проблемасынын айынан көптөгөн жарандарыбыз депортация болду, көптөгөн жарандарыбыз штраф төлөп жатат. Эми бул изменение негизи 18 апрелде 2023 жылы Госдумада жаңы ушул миграционный учет боюнча закон каралган. Бирок ошол закон буюрса күчүнө кирет. Ошол күчүнө кирген дата бул 26 октябрда 2023 жылы күчүнө кирет. Ошол күчүнө кирген закондун негизи эле маңыздуу, жакшы бизге мындайча айтканда полезный жери бул договор түзсөңөр хозяин менен, квартиранын хозяини менен договор түзсөңөр, аренды. Ошол договор аренды менен барып өзүңөрдү регистрация кылсаңыздар болот. Через госуслуги регистрация кылсаңар болот или МВДга барып туруп. И бул жакта эч кандай подтверждающий документ кереги жок хозяиндан. Хозяин силерге подтверждениянын анысын кереги жок. Просто четко ушул закондо ошол нормативный частьты бизге да мындай жеңилдик сыяктуу да, мындай жеңилдик да. Анткени мурунку эмелер боюнча караганда госуслугиге киргенде именно хозяин квартиры подтверждение бериш керек эле да. Бул адам менен проживать этет менин квартирамда, или чогуу МФЦга барыш керек эле. Азыр жөн эле ошо договор арендынын негизинде ар бир жаран өзүн регистрация койсо болот. То есть өзүнүн семьясын, өзүн ошол через госуслуги или өзү лично МВДга барып ошонун негизинде койсо болот. Ошол бизге маңыздуу деп ойлойм. Ошо самый эме жагын эле айтып коеюн. Жакшы экен. Ошол мыйзамды ушул мыйзам боюнча биздин кесиптештер, блогерлер өтө көп видео чыгарышты. Алдында жаман көп суроолор болуп атат. Ошондой жанагы түшүнбөгөндөн эмне пайдасы бар, бул өзгөрүү жок, бул илгери эле бар эле, бунун эмнеси бар дегендей орчунду өрттөп таркаган суроолорду бир экөөнү мен сизге айта кетсем, анан ошого жооп бере кетсеңиз. Хозяин налог төлөп калам деп унабайт дейт. Ошондой суроолор болуп атат да. Муну кандай кылсак болот бул жагын? Негизи эми кээ бир хозяиндар өзүлөрү самозанятый ачып, как физлицо төлөшү мүмкүн. Кээ бир көптөгөн эле мен хозяиндарды тааныйм. Налогдон качып, ошо договор даже аренда түзүшпөйт да. Анан силер деген эми хозяин менен сүйлөшүп, мен ошо налогумду төлөп берип турайын деп, мындай дополнительный какой-то эме кылып алсаңар болот да, акчасын төлөп берипчи, ошо налогдун көп болсо 4% төлөнөт налог физлицого. Например, квартирага бир 30-40 миң төлөй турган болсоңор, ошонун 4%-ин эле ошо хозяинга да дополнительно төлөп койсоңор болот да. Аны дагы хозяиндар менен, ар бир хозяин менен индивидуально мындай сүйлөшүп чечишсе болот деп ойлойм. Эми все-таки жеңилдиктер болгонсугандай да, мындай болуп жаткандай. Ушул статья менен, ушул норматив менен, именно принимающий сторона мененчи. Эми ошол хозяин бул жерде көп нерсени чечип калып атат да, жанагы унабай коюшу мүмкүн койгонго депчи. Андан кийин эмне себептен ошолор хозяиндар, мисалы үчүн сиздин оюңузча кой коюшу мүмкүн деп ойлойсуз да? Эми негизи эле Россияда мындай сөз бар: москвичей испортил квартирный вопрос деген. Москвичтер өзүнүн бир туугандарын, өзүнүн даже кыз келиндерин койбойт, пропискага, регистрацияга коюшпайт да. Квартирамды тартып алат деген мындай бир беспокойстволору бар, кандайдыр бир себептер менен. Анан эч кимди койбойт булар. Ошол коркуу сезимдер менен ушундай
проблема үчүн коюшпайт да, мындай ошондой эмеси бар деп закондо. Трудовой договор официалдуу болбосо ФМС сиздердин регистрацияңарды базадан чыгарып жиберет деген комментарийлер дагы көп болуп атат да. Ушул трудовой договор боюнча да кичине токтолуп айта кетсеңиз. Негизи трудовой договор боюнча көптөгөн суроолор келет. Бирок трудовой договор официальный болуш керек, это обязательно. Трудовой договорду 3 экземплярда жазылат негизи. Эгерде гражданско-правовой болсо деле, например, ошо хозяин менен сүйлөшүп, гражданско-правовой договор деле түзүп алсаңар болот. 3 экземпляр түзүп, это мен деле түзүп берем андай договорлор, или интернеттен деле качать этип алсаңар болот. Ал просто заполнять этип туруп, 3 экземплярда чыгарып туруп, бирөө хозяинга, бирөөсү болсо уведомление болуп УВМге кетет. Опись менен, почтовый опись, мондай почтовый опись менен жөнөтөсүңөр. Анан бул деген обязательно базага кирет бул договорчу, потому что УВМ принимать этип туруп, анан базага киргизет, то что ал адам ошол принимающий сторонанын үйүндө жашап атат или ошол жакта турат депчи. Мен негизи могу 2021 жылы именно трудовой договор боюнча көптөгөн изменениялар жана дополнениялар кирген да законгочу. Ал кандай дополнениялар? Негизи ошо трудовой договор негизинде или гражданско-правовой договордун негизинде 1 жылга регистрация койсо болот, жана ошондой эле ошону каждый жыл сайын узарта берсе болот да, выездке чыкпай туруп элечи. То есть ошондой нормативтерге дополнениялар кошулган, жана ошондой эле биз экономический Евразийский союзда үчүн бизге дагы көптөгөн мындай жеңилдиктер бар да. Мен негизи көптөгөн ошо сотторду именно трудовой договору базада бар үчүн, жана ошондой эле ошо налог төлөнүп аткан үчүн выдворение, депортация болгондорду ошо оспаривать этип, вышестоящий сотко выдворение, депортацияларын жокко чыгарып атабыз да. Именно, то есть налог төлөп, ушул Россияда легально жүргөн үчүн. Ошондуктан урматтуу мекендештер, договорлоруңарды туура кармап, жана ошондой эле официалдуу түрдө иштесеңер, бул өзүңөргө эле плюс, өзүңөргө эле жакшы нерсе болот да. И эгерде силер гражданско-правовой договор түзгөн болсоңор, мой налогту через госуслуги качать этип алып туруп, өзүңөрдүн налогуңарды дагы 4%тен төлөп турсаңар дагы, бул дагы өзүңөргө плюс алып келет да. Анткени соттор деле ошо налог төлөйт экен деп, силердин какой-то мындай бир выдворение, депортация кылып аткан жерден соттор ошол нерсени жокко чыгарат. В основном ошо только из-за того, что силер ушу Россиянын законуна баш ийип, ушу налогторду төлөп жүргөнүңөр үчүн. Ошондо самозанятостун бул пайдасы чоңураак ошо сотторго келгенде, ушундай жерлерде. Да, силер, например, таксиде иштеп атасыңарбы, самозанятый ачып койгула. Таксилер деле, например, силерге договор берет, эме, то есть договор, как у них там, на транспортное, на аренду транспортного средства. То есть ошол договордун негизинде, бирок анын дал договордун негизинде, конечно, силер иштей албайсыңар, но тем не менее силер ошо мындайча айтканда силер иштеп атасыңар дагы, акча таап атасыңар да. Ал налог көрбөйт, от налоговый орган. Поэтому силер өзүңөр любой тапкан акчаңарга налоговый ошондой форманы качать этип алып туруп, өзүңөрдүн налогуңарды өз ыктыярыңар менен төлөп турсаңар, ошо 4%, ал дагы бир жакшы плюс да. Анан силер ошо таксиде иштеген көптөгөн жарандар кайрылат, ошо таксиде иштейбиз, договорду түзмөгүлө эле деп. Ошо договорду ИП менен түзсөңөр болот. То есть индивидуальный предпринимательдер менен иштейсиңер да, силер привязанный болуп. Ошо индивидуальный предпринимательдер менен гражданско-правовой договор түзүп коюп туруп, ошо гражданско-правовой договордун негизинде машина айдап, жанагы ошо таксовать этип иштесеңер болот дагы. И силер өзүңөрдү легальный положенияга алып келсеңер болот да. То есть мындайча айтканда, да, легалдаштыруу, да, легальный статус нахождения в Российской Федерации болуп калат да ошондо. Ошол демек эки суроого биз жооп ала алдык. Негизи мыйзам боюнча да менин оюмча баарына түшүнүктүү болсо керек. Урматтуу мекендештер, эгер силерде суроо пайда болсо, албетте жазыңыздар. Азыр эженин да номурун калтырабыз. Эжеге да кайрылсаңыздар болот сурооңуздар менен. Жанагы трудовой договор, выдворение боюнча эже сотторду утуп келген. Тажрыйбасы жакшы. Урматтуу мекендештер, ошол эженин номерин алууда калтырабыз. Ошол кийинки видеону Кудай кааласа ошол Кулатай Карман жөнүндө кылалы. Анан кийин
дагы башка темалар боюнча да сизди чакырабыз. Сизди маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Силерге да рахмат. Мейлиңиздер.